بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم من بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі өте тұрған сабағымыз ең мықты чебер хадисте, тағар айтқанда чебер дарыгерді тандоо. Ошол жөнүндө өтөбүз. Чебер дарыгер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар бул тууралуу. Бул тууралуу Ибн Кайим рахимахулланын Тиббун Набави деген китеби менен бул маселени карайбыз. Китебинде Имам Маликтин Муатта деген китебинде бир хадисти эскерет. Бул хадис Зейд ибн Аслямадан келет. Анна раджулан фи замани Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама асабаху журхун. Пайгамбардын заманында бир адам өтө чоң жаракат алган экен дейт. Ошентип фахтаканал журху дама. Ал жаракаты чоңоюп, канатып жаткан экен. Канап жаткан экен. Уанна раджула да раджулейн. Аны бир адам эки адамды чакырат экен. Эки табыпты чакырат экен. Эки дарыгерди. Мин бейни Анмар. Анмар деген урдан болгон эки адамды чакырат экен. Фаназара илейхи. Фазаама анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кала лахума. Тигил эки адам ошол чакырган адамды көздөй карайт экен. Анан кийин эки адам ойлоптур. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол экөөңөрдүн кимиңер мыктысыңар деп айткан экен деп. Мындайча айтканда, эмнеде мыкты? Табычылыкта. Ошол адамдарды дарылоодо. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Факала ау фи тиббил хайр я Расулла. Дарыгердер же дарылоодо жакшырак адамдар барбы? Ошентип жакшы адамды тандаса болобу дегенде Пайгамбар айткан экен. Анзала дауа аллади анзала да. Ооба, анткени Аллах субхана ва тааля дарыны түшүргөн, жана дартты түшүргөн деген экен. Демек Аллах субхана ва тааля бир дартты түшүрсө, ошого каршы дарыны түшүрөт экен. Ошол дарыны ким жакшы билет? Эң мыкты чебер хадис дарыгер билет аны. Тегерек четинде жүргөндөр, алар ошол орууну таппай тегеренип эле жүрө бериши мүмкүн. Бул жерден биз дагы эмне нерсеге көңүл бурабыз? Аннаху янбагhi al-isti'anatu fi kulli ilmin wa sina'atin bi ahdaqi man fiha fal ahdaqi. Илим талап кылууда жана кандай гана бир нерсени ишти жазоодо биз эң мыктысына, чеберине кайрылыш керекпиз. Неге? Фа иннаху илал исабати акраб. Ошол нерсени табууда ал эң жакыныраак жол болуп эсептелинет. Ва хакада яжибу алал мустафти ан ястаина ала ма назала бихи бил а'лам фал а'лам. Ошондуктан бирөөдөн фатва сураарда биз эң мыктысына, эң билгенине, билимдүүсүнө кайрылыш керекпиз. Анткени динди билгендер да болот. Бирок жакшыраак билгендер дагы алар тезирээк туура маселени таап берет. Лияннаху акрабу исабатан мимман хуа дунаху. Анткени ал башкаларга караганда жакыныраак маселени тауып чечип берет. Ва казалика ман хафият алейхи al-qibla fa innahu yuqallad a'lama man yajiduhu. Ошон үчүн ким кыбланы таппай калса, андан жакшы билген адамдын артынан ертиш керек дейт. Айтор бул жерде эрчүү маселеси илимде дагы айтор
дарыгерди дагы ар бир иштин чеберин издеп табууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, хидаяты ошого сунуштайт. Анын хидаяты. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек, бул жерде эң чеберди, эң мыктыны билүүдө үч нерсе бири-бирине каршы эмес. Аш-шария, вал-фитра, вал-акл. Мындайча айтканда, Аллахтын шарияты жана табияты жана ошондой эле биздин акылыбыз. Шариятка дагы жат келбейт, табиятка дагы жат келбейт, жана акылга дагы жат келбейт. Эмне? Эң мыктысын издеп табуу маселеси. Ошон үчүн кээ бирлер ойлобосун, шарият аны талап кылбайт деп. Жок, шарият ар маселеде эң мыктысын талап кылат. Пайгамбар ошол үчүн мындай деген хадис айткан. Анзалат дауа аллази анзала да. Пайгамбар давасын чүргөн жана дартын чүргөн дейт. Ошондой эле хадис ма раваху Амр ибн Динар. Амр ибн Динар риваят кылган хадис бар. Ан Хилал ибн Исаф. Бул Хилал ибн Исафтан келет. Кала дахала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама аля маридин яудуху. Пайгамбар күндөрдүн биринде бир ооруп жаткан бейтапка кирип, аны зиярат кылыш үчүн кирди дейт. Факала арсилу иля табибин. Кирди дагы айтыптыр. Дарыгерге табыпка, дарыгерди табыпты чакырла. Ошол жакшы бир дарыгерге буну жиберле дептир. Факала кайл, бир адам айттыр. Ва анта тaqulu залика я Расулуллах. О Аллахтын элчиси, сиз ошол сөздү сүйлөп жатасызбы? Эң бир жакшы дарыгерди алып келип жатасызбы? Каля наам. Пайгамбар айттыр, ооба, мен ошол сөздү сүйлөп жатам. Инналлаха азза ва жалла лам юнзил даан илля анзала лаху даваан. Андыктан Аллах субханаху ва таала бир дартты түшүргөндөн кийин дароо артынан давасын, мындайча айтканда, дарысын түшүрөт деген экен. Демек, эч бир дарт давасыз түшпөйт дейт пайгамбар. Кандай гана дарт болбосун туугандар, анын давасы, шыпасы, анын дарысы бар. Демек, бул белгилүү хадис. Бул хадиси Абу Нуайм риваят кылат. Ошондой эле бул хадисти бекемдей турган Бухари Муслимдеги хадис. Бул хадисти имам Бухари риваят кылат, имам Муслим риваят кылат. Абу Хурейрадан келген хадис. Ма анзала Аллаху мин даин илля анзала лаху шифа. Аллах бир гана жанакындай дартты чүрсө, шыпасын кошо түшүрөт деген хадис. Эми бияктан биз эмнеге туш болобуз? Мындай деген маселени карайбыз бул жерде. Демек, адамдардын арасынан дарыгерлердин түрү бар экен. Дарыгерлердин түрү бир нече түргө бөлүнөт. Биринчи түрү бул жанакындай мыкты, махир, ахзак, ат-табиб. Эң мыкты, эң чебер дарыгер. Анткени бул жөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана хадисинде эң мыкты дарыгерди табуу жөндө хадистери далилдеп жатат. Андан кийин бул адам жарым жартылай дарыгер. Чала өз ишин билет. Анда дыккаттык каралбайт. Анда бир маселени баштаганда ортосуна чейин жетип, таштап, башка жакка өтүп кетет. Ошол үчүн
Ушундай адамдарды көргөн болсоңуздар керек. Дем салдырат электе бир молдого барасыңар, ал дем салып баштайт. Анан өз мүмкүнчүлүгүндө иштерин бар кылып туруп, эң анда айтат: "Мен күчүм жетпейт экен, башка молдого бар" дейт. Анда мен айтат элем: "Күчүң жетпегенин билсең, эмнеге алыштың бул ишке? Эмнеге кирдиң? Мен дем салып берем" деп. Неге? Анткени бул адам ошол ишти жакшы билбейт. Кече эле тегере четте көчөдө арак ичип жүрүп, жакында молдо болуп калып, дем салып жүргөндөр аз эмес. Азыр ар кандай адамдар дем салып жүрөт. Ар кандай адамдар дарылап жүрөт. Ошон үчүн мен айтмакчымын, андай адамдарга өзүңүздөрдүн рухуңарды, денеңерди, ден соолуңарды аманат кылып бербеңиздер. Неге? Алар орто жолго жеткенде жанакындай дезертир деп коет го. Дезертир деген ким? Ал согушка барып орто жолдон качып кеткен киши. Ошондой демчилер, ошондой дарыгерлер дагы дезертирге окшош. Орто жолдон качып кетет. Башка молду тап деп. Субханалла, алар сага үмүт менен келди да. Анда үмүтүн үзбө. Колуңан келбейт да, сабыр кылып дем сал. Аяғына чейин чыгар. Аяғына чейин чыгара албайсыңбы? Анда алышпа. Сага үйүңдө отуруп уй саган жакшыраак. Ошол үчүн дем салган бул оңой иш эмес. Бул адамдарга жардам берүү. Себеби дегенде бир адам сага дарыгер деп келатканда, сен өзүңдүн тыкандыгың, бекемдигиң, сабырың керек. Ошол үчүн мындай дарыгер да, ошондой дагы врачтар да болушу мүмкүн. Бир ишти баштайт дагы орто жолдон таштап кетет. Неге? Анын себептери бар. Же көп акча төлөгөн жок, же карайт дагы сырткы кейпин шүмүрөйгөндөр экен дейт. Аны ошол адам мен убактым жок деп коюшу мүмкүн. Бул адам өзүнүн дарыгердик жолун колунда барларга кылат. Колунда жокторго мен колуман келбейт экен деп коет. Андай болбойлук. Сен биринчи максатың жардам берүү болуш керек. Эгерде ошол пенденин колунан келбесе, сага болушунча дүйнөсүн төлөп бере албаса, билип кой, Аллах субханаху ва тааля сага анын ордунда эмне гана нерсе Аллах үчүн кылган болсоң, Аллах сенин дүйнөңдү толтуруп берет. Демек, көп адамдар дарыгердик жол менен бизнес кылам, дарыгер жол менен акча табам деген адамдар көбөйүп кетти. Акча тапкан оңой турбайбы? Ал кандай? Дарыларды жасап коюшсаң эле, дарыларды жасап койсоң, тимменди чыгарып койсоң эле, кристалл хинтти чыгарып койсоң эле, хелбаны чыгарып койсоң эле, анан ошолорду менден аласың. Бирок шарт, мен сага дем салып берем деп туруп, өзү дем салып, өзүнүн чыгарган нерсесин ооруган адамга шарт кылып койгон, бизнестин артынан кирип кеткен да дарыгерлер көбөйүп кетти. Кыргыздарда макал бар. Үшүгөн шишигенди жетелептир дейт. О бир тууганым, сен ошондой дарыгер болсоң, сага келип жаткан адамдар үшүгөн, шишкен адамдар. Байлар келбейт. Ошол кедей адамдардын акчасын шыпыра турган жол менен байлыкты чогултайын деп жатасың ба? Ошол бу сенин тапкан, билген жолуң. Кээ бир адамдар дагы ошол адамдын оорусунан, адамдын дартынан акча
жазоо бизнесине өтүп алгандар, андайлар өтө көбөйүп кетти. Ошон үчүн мен айтат элем, дүйнөңөрдү табам десеңер, бирөөнүн оорусунун үстүнөн, бирөөнүн кайгысынын үстүнөн дүйнө курбагыла. Дүйнөнү жакшылыктын үстүнөн куралык. Үчүнчү дарыгер бул жахил, бул надан. Өз билбейт эмнени кылып жаткан. Эмнени дем салышты билбейт. Көз тигенге кайсы демди салган билбейт. Сыйкырга кайсы демди салган билбейт. Белгилерин билбейт дагы. Ошондой бир мыкты мен молдомун деп адамдардын башын айландырып, тумарларды чийип, көрүнгөн нерседен барын, оозундагы нерседен барын какырып түкүрө берет. Анын түкүрүү эмне? Алтындан жаланган түкүрүк эмне? Ошон үчүн келиңиздер, билбеген адамдарга өзүңөр маалынбаңыздар. Билбеген адамдар көбөйүп кетти. Азыр эки кишинин бирөөсү дем салуучу молдо, эки кишинин бирөөсү юрист. Келиңиздер, дин менен ойнобойлук. Дем салып, мен бизнесимди, дүйнөмдү курайм десең, Аллах субханала тааlanын шариятына, акысына кирбейлик. Анткени Аллах Куран айткан: «Аллазина я'кулуна амвалан наса бил батил». Мында адамдар дейт, адамдардын мал мүлкүн, акчасын арам жол менен жегендер дейт. Ошол үчүн дем салуудан бизнеске айландырбайлык. Бир бала бар экен, дем салып берем деп туруп, бир дем салып бергенде $100 экен. Айтор, аль-иязу билля, бир кичтеке бир нерсе жазып берген экен, ошону суга салып ичесиңер деген экен 5 күн. Ал $700 турат экен. Бул эмне? Жана өзүнүн дем салган, окуп берген аяттары бар экен. Дисти сатып алыш керек экенсиң. Ошол диск $300 экен. Гилтеген карылар, Махир аль-Муайкили, Мишар Рашид, алар дистерин Централ мечиттен 50 сомго сатып аласың. Аны $300. Бул анда биздин элибиз гилтеген алам Мишар Рашидтин ордуна ошо баланы коюп эле кареке кылыш керек. Меккеге имам кылыш керек экен Махир Муайкилдин ордуна. Мынаки кандай бизнеске айланып жатат. Кийин дагы ошол жөнүндө дагы кененирээк кайрылып кетебиз. Эми дарыгерде дагы бир мындай бир нерсе бар. Дарыгер маселесинде мындай бир маселе туулат. Себеби дегенде көп адамдар ушул өзгөчө жин маселесинде алар мен дем салуучумун деп элдердин үстүнөн талбис кылат. Мен укмушмун деп. Билип коюңуздар, дем салуучу өзгөчө адам жок. Мен өзгөчөмүн деп элдин барын өзүңө чакырбаш керексиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар, таба табииндер өзгөчөлөнүп элдин барын өзүнө чакырган эмес. Келгиле бияка мен дем салам деп. Биз ооруган адамга зыярат кылып, артынан барыш керекпиз. Имам Ахмад ооруган адамга зыярат кылып дем салчу экен. Күндөрдүн биринде бошолбой жатканда өзүнүн шакиртине тапишкесин карматкан экен. Анан ал айткан экен: 70 жолу чабам, чыгып кет. Бул Ахмад Хамбалдын тапишкеси деген экен. Анан жин коркуп чыккан экен. Ахмад Хамбал бизде бул күн кыздын ичинде эмес, бул Ирактан чыгып кетсе, биз Ирактан да чыгып кетмекпиз деген экен. Мынаки шарият маселесинде, дем салуу маселесинде адамдар
дем салганга ошол адамдар келиш керек өздөрү. Бул туура жол. Барып менет кылыш керекпиз. Анан кийин үйүңдө жатап эле, элдин баары чакырып эле киши көрүп атам деп. Сен менен көз ачыктын не айырмасы болуп калды? Ошол үчүн Аллах субханаху ва тааладан коркуп, ошол себептен мындай сабактарды биз өтүп жатабыз. Эмнеге? Элибиз, кыргыз элибиз байкуш. Аларды карасам, зейнин кейит. Байкуштар көрүнгөн жерге чуркап жүрөт. Алданбаңыздар. Өзүңүздөр ошол аяттарды окуп, өзүңүздөргө өзүңүздөр дем салгыла. Дем салуучу адам эртеден кечке дем менен алек болбош керек. Эртеден кечке ибадат менен, илим менен, жакшы иштер менен алек болуш керек. Ошондой адамдарга кайрылыш керексиздер. Ошондуктан жахил надан тауып артык кылам деп алып тыртык кылат. Жахилдердин да түрү болот. Жахил мураккаб. Көп катмардуу надан. Бул адам даже керек болсо Куранды жакшы окуй албайт. Кыраатты жок. Же Фатиха сүрөсүн жакшы окуй албайт да, улуу демчи болуп кетти. Кичине Кудайдан коркуп сен арабча үйрөнө албайсың. Арабча тажвид үйрөнүп Куран курсунда исламскийде окуй албайсың кичине. Өзгөчө молдо болуп кеттиң го. Аллахтан корколук. Дем менен ойнобойлук. Ар-руқия шар'ия. Караңыздар, руқия дем кимдики дейт? Шарияттыкы дейт. Бул кимдики? Бул Аллахтыкы. Бул пайгамбардыкы. Сеники, меники, же баланчаныкы, түкүнчөнүкү эмес. Каалагандай дем менен элдин баардыгын башына айландыргандай. Ошол үчүн дем салам деп элге олукпай, элди топтобой, чакырбай, элдер өздөрү суранса, барсаң, бул эң туура шарият. Анткени дем салам деп олукпаш керекпиз. Биз олугуш керекпиз. Биз бошонуш керекпиз ибадатка, намазга, илимге, даватка, жакындарга жаран берүүгө, хайр ихсанга. Дем бул хайр ихсан. Бирок дем салып берем деп туруп, бир жерде элди топтобош керекпиз. Олуктуңбу? Артына жамандык бар. Дем салып берем дебеш керекпиз. Элдер өзүбүздү издеш керек. Дем салып бериш деп. А биз дем салганга чыны убактыбыз жок. Ибадат менен жүргөн адам, илим менен жүргөн адамга дем салганга убактысы жок. Анан кичине бир убактысын бөлүп дем салып берет. Мына ошондой адамдарга дем салдырды. Эртеден кечке, эртең менен 8ден баштап кечки саат 8ге чейин дем салып отурса, бул адам дүйнөнүн артынан кетип калган болот. Ошол дем салган адамдардын, же болсо бир гана дем салган эмес, деги эле жалпы маселени көтөрөлүк. Дарыгерлердин барын жалпы маселесин көтөрөбүз. Дарыгерлердин түрлөрүн камтып кетиш керекпиз. Мисалы, мындай деген маселе бар. Дарыгер ал эмне гана дарычылык менен, жанакындай табычылык менен шугулданып алектенген болсо, ал өзүнүн ишин туура билиш керек. Себеби дегенде, анын залакасы менен, анын зыяндыгы менен көптөгөн адамдар жапа чегип жатат. Кээ бир дарыгерлер, тиш докторлор бар. Оң жакта тишиңди сурун деп, сол жакта тишиңди сурулаш мүмкүн. Канча деген сүннөткө отургузгандарды көрдүк. Терисин кезем деп башын кесип салгандар. Канчадан балдар, алар залакка чегип калды. Компенсацияны ким төлөйт?
шариатта Ибн Кайим аль-Жаузи айтат, эгерде ошол дарыгер мусулман эмес болсо, өз чөнтөгүнөн төлөйт дейт. А эгерде ал мусулман болсо дейт, мусулман болсо, бул жерде эки риваят дейт имам Ахмадтан. Же өзү төлөп, өзү акысын берип койгон жакшы дейт. Же болбосо ал төлөбөсө, анын ордунда бейтул мал, мындайча айтканда, мамлекеттин казынасынан төлөнгөн турот, анткени ошол мамлекеттин атынан иштеп жаткан дарыгер болсо дейт. А бизде дарыгерлер жоопкерчилик албай атат азыр. Канча адамдарды өлтүрүп коет. Туура эмес карап, туура эмес операция кылып, канчадан дарыгерлерге киресиң, операция кылды, операция кылгандан кийин ошол жерде ваталар бирдемелер ичине калып калышы мүмкүн. Жапа чекти ким? Элибиз. Ошол үчүн мен кайрылат элем. Улуу урматтуу биздин дарыгерлер, биздин табыптар, элибиздин тагдыры сиздердин колуңарда. Жана силердин тагдырыңар Аллахтын колунда. Эгерде туура эмес кылсаңыздар, дарыгер хуа дамин деп пайгамбар. Кыяматта жооп берет. Же бул дүйнөдө компенсациясын төлөп жооп бербесе, ар бир дарыгер кыямат кайымда кылган туура эмес иш үчүн кыяматта жоопка тартылат дейт. Ал эмне дейт? Алымдар айтат, бул тозок дейт. Ойлоп жатасыздарбы? Акчамды алып туруп, операцияны бүтүрүп туруп, бул жерде кыйкыргандар кыйкырып жата берсин. Эч ким колунан эчтеке келбейт деп. Жок. Аллаху субхану ва тааля биедигил мулк. Ва ху аля кулли шейин кадир. Аллахтын колунда мүлк. Сиздин жаныңыз, менин жаным, элдин жаны Аллахтын колунда. Ал бар нерсе кудуреттүү. Бүгүн эмеспи, эртеңби, акыретте баардыгыбыз Аллахтын алдына келебиз. Эч ким кылган ишинен качып кете албайт. Ошон үчүн мен бул жерде дарыгерлерди коркуп жаткан жокмун. Мен бул жерде эскертип жатам. Неге? Ишибизди так аткарып, элибизди кыйнабайлык. Зыяндык кылдыңбы? Мойнуң менен жооп бериш керексиң. Эгер жооп бере албасаң, кыяматта Аллахтын алдында сурагың бар деген маселе. Ошон үчүн канча деген ошол эле дарыгер, ошол эле демчи, ошол эле молдо көп адамдар жоопкерчилик жок. Эптеп эле дем салып эле акчасын алса эле болду. 10 киши келе атса көзү күйүп кетет. Ого, канча акча болот экен деп. Бир киши окуса шөлпөйүп окуйт. Ошол сенин деңгээлиң. Аллахтан коркпойсуңбу? Кайсы абал менен ошол акчаны алып туруп да кыйратып жатам дейбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир акчаны алганда маңдай териң менен менетиңмен тап дейт. Үйүнө бар, кыйнал, бензинин кетир, убактын кетир, ошентип тап. Бир жерде чалкалап эле акчаны жей бербей. Бир күн келет сага дагы чыга турган жериңден чыгат. Ошон үчүн мен айтмакчымын, бул сөз жекече бир адамга эмес. Бул сөз ошондой чала дарыгерлер менен, чала молдолорго дем салуу менен алектенгендерге айтып жатам. Эми эң кыса убакта биз өтөбүз. Мыкты дарыгер, чебер дарыгер, ал ооруп жаткан бейтаптын 20 маселесин билмейинче ал чебер эмес экенин жөнөтөбүз. Ибн Кайим аль-Жаузия ошол 20 маселени айткан. Эң кыса убакка чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Аллах Таала бизди кечирсин. Эгерде ашыкча, катуураак, ачууланып айтып койгон болсом, сиздер дагы бизден кетсе кечириңиздер. Эмнеге? Анткени бул нерсени көрүп туруп, көзүң менен көрүп туруп, көкүрөгүндө ошол нерсенин баарын көрүп, кайнап көтөрө албай турган абалыбыз.